Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Хайбарда мусулмандар кантип жеңишке жетишти. Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Айта турган нерсе, Хайбар оңой чептер эмес. Хайбар оңой олжо болгон жок. Мусулмандар үчүн Хайбар оор олжолордун, оор жоготуулардын гана учуру болбостон, мусулман коом үчүн жаңы өнүгүү, жаңы өзгөрүүнүн да чекти болуп калды. Мусулмандар Хайбардан кийин гана тоюп тамак жеп калды. Эсептеңиздер, ислам дине түшкөндөн баштап 20 жылга жакын убакыттан кийин гана жок дегенде курмага да болсо тоюп жеген учурлар эми келди. Найым менен Саап коргондору алынгандан кийин Натат коргондор системасы, сепилдер системасына үйделерин бардыгы жакшы жабдылган бекем дуалдуу Az-Zubayr сепилине качып көчтү. Жана Az-Zubayr сепили мына ошого окшогон Аска Золу тоонун үстүндө жайгашкандыктан ал жерге чыгып ат жаанда жөөдө согушуу мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул коргонду, бул сепилди блокадага алды. 3 күндөй блокададан кийин кайдандыр бир жайдандыр бир иудей келип, ошол Az-Zubayr сепилинин сырын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачып берди. Тагыраак айтканда, Az-Zubayr сепилинде жайгашкан иудейлерди бир иудей келип пайгамбарыбызга сатты. Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен буларды бир ай курчасаң дагы булар эчтеке болбогондой отура берет. Анткени булардын коргонунда тамак аш жетишерлик, ал эми сууну булар сен билбеген арт жактагы бир булактан алышат деп, мына ошол сепилдин бир бурчунда жайгашкан булакты көрсөтүп берди. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал булакты таап, ошол булакты бекиткен соң, тоскон соң, Az-Zubayr сепилиндеги иудейлер, аскерлери сыртка чыгып согушууга мажбур болушту, аргасыз болду. Бирок натыйжада Az-Zubayr сепилин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баары бир алды. Жөөттөр өзү какыраган чөл болгонуна карабай, мына ушундай булактуу жерлерге отурушкан экен. Az-Zubayrдан качкан жөөттөр Аби чебине бекиништи. Анада мусулмандар камоолго алып, айласы кеткен жөөттөрдүн эки алдуу жоокери чыгып, мусулмандарды жекеге чакырды. Аларды мусулмандардан бирөө кармашта өлтүрдү. Андан соң Абу Дуджана жетектеген мусулмандар чепке чабуул коюп, 1 саатка жетпеген убакытта чептин ичине кирип барышты. Аеосуз саллашуудан соң жөөттөр бул чепти да мусулмандарга калтырып, үстүңкү Хайбардагы акыркы Ан-Низар чебине бекиништи. Ан-Низар чеби үстүңкү Хайбарда. Дегеле Хайбардагы эң ири жана эң бекем сепилдердин бири болгон. Ошондуктан жөөттөр бүт айылдардан дээрлик, бүт айылдардан өздөрүнүн бала бакырларын мына ушул сепилге бекитишкен болчу. Анын үстүнө бул сепил дөңсөгө курулгандыктан канчалык ыңгайсыз болсо дагы аны курчоого алган мусулмандар тынбай ага чабуул коюп отурушту. Албетте жөөттөр мурдагыдай эрдемсинип, эми сыртка чыгып согушууга дай алышпай калды. Бирок ошентсе дагы алар жаа менен мусулмандарды жолотпогону аракет кылып турушту. Ан-Низар сепилин жөнөкөй согуш стратегиясы, жөнөкөй согуш ыкмасы менен алуу оңой эмес эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жерде манжараларды колдонууну буйурду. Манжаралар ташталып, ташырыта турган катапульттар Ан-Низар коргонун дуалын тешти жана анын ичине киргенден кийин мусулмандар менен иудейлердин ортосунда өтө мындай бир кандуу кагылышуу жүз берди. Бул жерде көптөгөн иудейлер өлдү, мусулмандардан дагы шейит болгондор болду. Көпчүлүк иудейлер башка коргондорго качып өтүүгө мүмкүнчүлүк болбогондуктан аргасыздан колго түштү жана качып өткөндөрү да болду. Качып өткөндөр албетте катын бала чакаларын мусулмандарга калтырган бойдон өздөрү качып кетти. Натыйжада мына ушуга окшогон
эң кубаттуу деп аталган Ан-Низарга окшогон сепилдер улам мусулмандардын колуна өтүп отуруп, Хайбардын үйдөнкү бөлүгү толугу менен мусулмандарга өттү. Ылдыйкы Хайбарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул чептерди курчоого алып, 14 күн камоолдо кармап, аягында манжараларды ишке салганы калганда, жөөттөрдүн Абу аль-Хукайк аттуу башчысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшүүгө түшүп келди. Сүйлөшүүдөрдөн соң алар Хайбардан бир төөгө ылайык жүгү менен, кээ бир хадистерде үстүндөгү кийими менен гана чыгып кетүүгө укук алышты жана алардын мүлкү мусулмандарга олжого калды. Ошентип Хайбар толугу менен мусулмандарга өттү. Мына менин артымда турган коргон, мына ошол кездеги Хайбардагы дагы бир кайсыдыр күчтүү жана мындай бир кубаттуу сепилдердин бири. Ал эми анын астындагы мына кору сары дубал кору калынган жерде мына ошол Хайбарда шаһид болгон сахабалардын кабырлары. Мына ошентип мамлекет бүгүнкү күндө аларды корукка алып коюптур. Хайбар аскер кампаниясында мусулмандар баш аягы 16 мусулманды жоготту. Тагыраак айтканда 16 мусулман шахид болду. Кээ бир риваяттарда 17, кээ биринде 18, кээ биринде 19 дейт. Жалпысынан биз изилдеген аалымдын эмгегинде 16 мусулмандын аты аталыптыр. Байкасак анын 4-өсү Курайш урусунан экен. Ал эми иудейлер 93 аскерин жоготту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иудейлерди Хайбардан толугу менен кууп чыккысы келди. Бирок иудейлер пайгамбарыбызга жалынды. Я Мухаммад, биз ушул жерлерде кылымдар бою жердеп келдик, ушул жерлерде отуруктап келдик, дыйканчылыкта колубуздан келет, соода сатыкта келет, бизди аяп кой деп жалбарышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кайрылууну ойлонду. Анткени чындыгында ошол учурда сахабалардын али агро маданиятты үйрөнүүгө кудурети да убактысы да жок эле. Анын үстүнө ислам динин таратуу муктаждыгы турат эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иудейлерди Хайбарда калтырды. Эки шарт менен. Биринчиси, түшкөн бүт түшүмдүн, кандай гана түшүмдүн түрү болбосун, 50% мусулмандарга салык кылып төлөйт. Жана экинчиси, иудейлер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан болбосун бир эле жолу чыгып кет дегенде чыгып кетет. Мына ушул эки шарт менен алар Хайбарда калтырылды. Андан соң пайгамбарыбыз Хайбарды туп-туура 1800гө бөлүп, Худайбияга катышкан ар бир сахабасына үлүш берди. Тагыраак айтканда 1400 аскерге ар бирине бирден үлүш бөлүндү. Ал эми 200гө жакын атчан аскерге бир аз башкача бөлүндү. Тагыраак айтканда аттарына бир үлүш жана чабандестин өзүнө бир үлүш. Ошондо 200 аскер, атчан аскер 400 үлүшкө ээ болду. Hazreti Umar kийинчерээк биз Хайбар колго киргенге чейин толук тоюп оокат жеген эмеспиз деп эскерет. Ага кошумча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү жары Айша радиаллаху анха дагы биз Хайбар колго киргенде эми тоюп курма жей алат экенбиз деп кубанганбыз деп эскерет. Хайбардан кайткан соң мусулмандар өзгөчө мухажирлер Ясрибке көчүп келгенде кедей болгондуктан карызга, ижарага алып иштетип жаткан жерлерин ансар бир туугандарына кайтарып берди. Жана колдоруна кирген өздөрүнүн мүлкү менен өз алдынча турмуш кура башташты. Кезек туткундарга жеткенде, аларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына бөлүп берет. Жана өзүнө жөөттөрдүн башчысы Абу аль-Хукайктын Сафия бинти Уяй аттуу жесирин тандап алат. Аны исламга чакырып, өз никесин сунуш кылат. Сафия исламды кабыл алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын никесине өтөт жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам той берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сафиянын жүзүндөгү көктү сурайт. Эмнеге көзүң көгөрүп калган деп. Сафия мындан бир канча убакыт мурда түшүндө айды көргөнүн айтат. Түшүмдө айды көрдүм ey Аллахтын элчиси дейт. Ал менин колума келип конду дейт. Мен ушул түшүмдү күйөөмө айттым. Жана күйөөм, анын күйөөсү ушу жөөт урусунун башчысы, илимдүү жөөт. Сен Сафия Мадинадагы Мухаммадты каалап жатасың. Сен ошого ишарат кылып атасың деп кызганды да өзүн кармай албай көзүмдү көгөртө чапты дейт. Ошентип мусулмандар Хайбарда жеңүүчү катары 3 күн туруп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарда турган кезде Зайнап аттуу аял бир кой союп, аны кууруп, толугу менен өзгөчө далысын көбүрөөк уулап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тартуу катары жеткирип берет.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл тарту қылынған етті сахабасы Бишр ибн Ал-Бара менен чоғып отырып жейді. Бишр Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тіштеп чайнап бүткенге чейін чайнап жұтып жеген болады. Еттің бір кесібін. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дарау тоқтап қалады. Бұл еттің сөгі маға уланғандығы жөнінде хабар берді дейді. Жана етті тартылап келген аялды Зайнапты шақыртады. Зайнап жөт, мен сенің шынығы пайғамбар екеніңді сынайын дедім. Егер сен жөнөкөй адам болғаныңды азыр білбей өліп қалмақсың. Сен пайғамбар екенсің, біліп қалдың мұны деп айла қылып, амал қылып, бұл жауаптан құтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қой береді. Бирок пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мурдараак жұтып жеген сахабасы Бишр ал еттің уысынан қаза болады. Мына ошондо пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адам өлгөндүгүнө байланыштуу. Жана анын жакшы көргөн сахабасын өлүмүнө кайгыргандыктан Зайнапты чакыртат да өлүмгө буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга кирер алдында Фадак оазисиндеги жөөттөрдүн башчысы Мухайис ибн Масудка исламды кабыл алууну сунуш кылып адам жиберген. Ал алгач тайсалдап анык жообун айткан эмес. Бирок Хайбар кулаган соң ал Фадактагы курма түшүмүнүн жарымын берүүгө макул болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адам жиберет. Ошентип Фадак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын олжосуна согушсуз өтөт. Хайбар окуясынан мурдараак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтүнүчү менен Негус Джафар ибн Абу Талиб жетектеген 16, Абу Муса жетектеген 50дөй мусулманды эки кемеге салып мекенине узаткан. Алар Арабияга жетип, чөл менен жүрүп отуруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Хайбарда кошулушту. Аларга да Хайбар олжосунан үлүш бөлүп берди. Айтмакчы, биз мурда Даус урусунан Ат-Туфайлдын Меккеде исламды кабыл кылганын айтып өткөнбүз. Ат-Туфайл кийин өзүнүн урусуна барып ислам динин дават кылат, бирок урусу анчейин дароо эле кабыл кыла бербейт. Ошондо Туфайл пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, Аллахтын элчиси, мен элимди каргап салчы дейт да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тетирисинче, Аллахым Даус урусуна береке бер, жана динди насип эт деп дуа кылат. Айткандай эле Аллах субхану ва тааланын каалоосу менен Туфайлдын урусу динди кабыл алып, ал мына ушул Хайбар согушунун аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 70тен ашуун урулашы менен келип кошулат. Хайбардан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илгертен арабтар менен жөөттөр чогуу жашаган дагы бир аймак Ал-Кура өрөөнүнө бет алат. Ал жерге жеткенде жергиликтүү жөөттөр менен болгон чакан бир мындай бир салгылашууда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мудаматтуу кызматкери каза болот. Жана сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, анын мудаматтуу кызматкери шейит болгондугу жөнүндө сүйүнчүлөшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тетирисинче, Аллах мен ант ичем, ал Хайбарда али бөлүнү элек мүлктөн алып алган кемзелинде күйүп жатат деп жооп берет. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аскерлерин тизип, жөөттөргө бурулуп, аларды ислам динине чакырды. Алар макул болбой, баатырлары мусулмандарды жекеге чакырышты. Жана улам чыкканы Az-Зубайр Алинин кылычынан өлө берди. Ар бир кармаштын ортосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды динге чакырып турду. Алар өжөрлөнүп, кайра баатырларын жекеге чыгара берип, эртеси күн найза бою көтөрүлгөндө гана жөөттөр жеңилгенин моюнга алышты. Мусулмандар дагы бай олжого ээ болушту. Тайм жөөттөрүнө Фадак, Хайбар жана Ал-Кура өрөөнүндөгү жөөттөрдүн тагдыры тууралуу маалымат жеткенде, алар коркконунан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шарттарын ыктыярдуу кабыл алгандыгы жөнүндө өздөрү чабарман жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булардын ар бир жандан салык төлөйт, жиза төлөйт. Жана өздөрүнүн дининде эркин сыйынышат, эркин эмгектенишет. Булар менен эч ким согушпайт. Жана мусулмандар буларды өздөрүнүн кепилдигине алат деп жарлык чыгарат. Ошентип Хайбар жүрүшү аяктап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аскерлери менен хижраттын 7-жылынын Сафар айынын аягында Мадинага бет алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга аттанып жатып, учурдан пайдаланган каракчы бедуин уруулары Мадинага кол салбоосу үчүн аларды кууганы Абана ибн Саиддин жетекчилигинде Нежге кол жиберген. Булар да өз тапшырмасын аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мадинанын жолунда келип кошулду.
Хайбардан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Шаввал айына чейин шаарда туруп, дагы бир канча жүрүштөрдү уюштурду. Мына ошентип биз Хайбардагы мусулмандардын жеңиши менен бул көрсөтүүнү бүтүрдүк. Ушуну менен эле мусулмандар жарым аралда ээлик кылып калган жок. Эми сырттагы буга чейин мусулмандарды күзөтүп турган караңгылыктагы бутпарас миниатюралык мамлекетке окшогон түзүмү бар, уруучулук системасында жашаган араб уруулары менен болгон мамилелер турат. Булар жөнүндө келерки көрсөтүүбүздө